Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Эми азыр көпкө күткөнгө да убакыт жок. Киргендер бөлүшө берет деп ишенем. Бүгүн түшкө жакын Тилекмат Кудайберген уулунун активист акыркы күндөрү Садыр Жапаровдун кылган иштерине, мыйзамсыз кадамдарына каршы чыгып, өзгөчө конституциясын туура эмес деп сындап чыккан. Жетим тоо кенин коргоо кыймылын түзүп, мына жерде иш аракетин кылып жетим тоону алып калган кыргыздын эр азамат жигити Тилекти белгисиз себептерден белгисиз адамдар Губоптон келдик деп Губопко алып кетти деп маалымат беришкен. Штабка келери менен балдар менен Губопко бардык. Губоптун начальниги Нурбек Алибеков менен кезиктим. Ал телефон чалуу менен Тилекмат ГУВДнын 10-бөлүмүндө деп кабар беришти. ГУВДга барганыбызда Тилекти 1-Май райондук сотуна санкцияга алып кеттик деп айтышты. Санкция деп айтканына караганда, демек булар алдын ала дайынданышкан, иштин баарын токушкан. Анан азыр санкцияга алып келебиз деген маселени көтөрүшкөн. Первомайскийге келдик. Первомайскийде Тилекмат алып келе элек экен. ГУВДнын ичинде допросто отурат деп маалымат айтып атышат. Ошондуктан биз 2 адвокат жалдадык. Бир адвокат Первомайскийде болот, бир адвокат ГУВДда болот. Азыр адвокаттар кирет, ал акыбалын сурайт. Кирүүгө мүмкүн болбой калды. Такыр доступ беришкен жок. Ошондуктан айтарым, урматтуу туугандар, кимде ким бийликке каршы чыкса, айтып дебестен камайт экен, санкцияны эч кимге билгизбестен берет экен дагы, отургузуп коет. Кой коркунчу бар экен. Бирок эскертем, муну менен бизди сындыра албайт. Муну менен биз мокоп калбайбыз. Муну менен биз токтоп калбайбыз. Бүгүн кечинде эфирлер болот. Мен ошол түз эфирлерден дагы чыгам. Теледен дагы мен бүгүн чыккам. Садыр Жапаров анын кемчиликтерин айтканбыз. Конституция боюнча айта беребиз. Мени камайт, Тилекти камайт, балдарды камайт, башкаларды камайт. Баарын камап бүтө албайсыңар. Садыр кечээ эле түрмөдөн чыккан. Бүгүн өзүнүн түрмөсү менен коркутууда. Көрөлү, Садырдын да түрмөсүн көрөлү андай болсо. Ошондуктан мен баарыңарга кайрылам. Тилекмат кыргыздын чыган жигиттерин бири, аны коргоп калышыбыз керек. Эмнеге мыйзамсыз болуп аткан нерселерди айтып чыккан, мыйзамсыз, адилетсиз чечимдерге каршы чыккан, кен байлыктарды коргойбуз деген адамдарды куунтук кылат. Бакиевдин режими келди го. Баарыңарга колдооңорго рахмат. Кудай кааласа, мүмкүнчүлүк болуп калган жерден бат-баттан түз чыгып айтып турабыз. Максималдуу бөлүшүңүздөр, урматтуу туугандар. Тилекматтын жанындагы балдар эл душманы эмес. Элге жакшылык каалап, мамлекетте мыйзамдуулук орнотолду деген жигиттердин бири. Биз өзүбүздү өзүбүз коргобосок, бизди эч ким коргобойт экен. Андыктан баарыңарга тынччылык. Көрөбүз, соттун чечими чыгып, бүгүн камашы мүмкүн. Божомолубуз менен. ГУВДнын ичинде азыр адвокаттар кирип чыгат. Сөзсүз маалымат берем. Бар болуңуздар.